Биз Британдык музейде буюмдардын жыйындысынан эң негизги Розетта ташын карап жатабыз. Ал айнекчеде тегеректе эл аны сүрөткө тартып жатышат. Элдер аны жактырышат. Ооба, алар аны жакшы көрүшөт. Белек дүкөндөрүндө мындай азем белектер бар. Сиз өздүк кичинекей Розетта ташын ала аласыз. Сиз розеттик таш тартылган плакатты жана анын сүрөтү түшүрүлгөн кружканы ала аласыз. Мүмкүн сиз розеттик ташы менен килемче ала аласыз. Бирок тарыхты алсак, анын өзү укмуштуу да маанилүү. Ал бизге эң биринчиден иероглифтерди түшүнгөнгө, окуганга жана которгонго мүмкүнчүлүк берет. Иероглифтер байыркы египеттиктердин жазма тили болгон. 19-кылымдын жарымына чейин алар эмне жөнүндө айтып жатканын биз билчү эмеспиз. Тил өзү сүрөттөр менен берилген, ошондуктан ал накты адашууга алып келген. Себебин мен ойлойм, алгачкы археологдор ишенишкен жана лингвисттер ишенишкен. Алар көргөн сүрөттөрдөн чымчыктардын же жыландардын сөлөкөттөрүн жана башка ар түрдүү формаларды көрө алышкан. Туурасында алар чыныгы дүйнөдөгү кандайдыр бир маанилүү нерсени чагылдырышкан. Туура эгер сиз чымчыкты көрсөңүз, кандайдыр бир учурда чымчыкка тиешелүү болот. Бирок факт боюнча бул анчейин деле эмес. Бул абдан татаал тил. Розетта ташы египеттиктердин иероглифтери тартылган сүрөттөр эмес экенин түшүнүүгө жардам берди. Алар пиктограммалар эмес, бул чындыгында фонетика. Ошентип бардык тартылган сүрөттөргө окшош нерселерди чындыгында тыбыштарды чагылдырат. Демек, ушинтип алар кантип байыркы Египет иероглифтерин которууну түшүнүшкөн. Жана биз муну жасай алганыбыздын максаты анткени бул таш ошол эле билдирүүчү 3 ирет, 3 башка тилде айткан. Демек, 3 тилдерибиз булар. Байыркы грек тили эң түпкүрүндө жайгашкан. Ал административдик тил болгон, ал мамлекеттик тил болгон. Анын себеби Египетти улуу Александр басып алган жана грек бийлигин эллинизм доорунда орнотконунда. Жана ушул байыркы египеттиктер тасталган. Келе эске салалы, биз болжол менен биздин заманга чейинки 200-жылдар жөнүндө айтып жатабыз. Иероглифтерди колдонуу дээрлик токтоп келе жатат. Алар таптакыр жоголгончо дагы бир нече жүздөгөн жылдар өтөт. Чындыгында 3000 жыл жашаган тилдин токтошу болот. Ошентип, орто ченде демотик жазма, тактап айтканда элдин тили дегенди билдирет. Бул египеттиктер колдонгон жалпы тил болгон. Албетте башкысы ыйык жазма. Алар иероглифтер болгон. Бул ушундай тил болгон. Розеттик таш пайда болгуча биз аны окуй алган эмеспиз. Ошентип, биз Розетта таштан жазма картуштарды көрө алчубуз. Алар башкаруучулардын аттарынан турган. Картуштар бул узун форма түрүндө башкаруучулардын аттарынан турат. Мындай учурда Птолемей 5-чи болмок. Ошентип, бул башкаруучунун атын ушул 3 тилде айырмалагандан кийин биз иероглифтер чечмелегендин ачкычын таптык. Бул ондогон жылдарды алды. Бул укмуштуудай оор маселе болгон. Бул кантип табылганы тууралуу биз дагы эле айтып өтө элекпиз. Наполеон өзүнүн армиясы Египетке алып келген. Менин оюмча, Наполеондун алып келгендердин бир нечесин археологдор деп атап койсок болот. Наполеонду коштоп жүргөндөрдүн бирөөсү Розетта ташын капысынан таап алган же көрүп калган. Ал чындыгында фундаменттин форту катары колдонулган. Албетте башында храмда же байыркы Египет храмда катар коюлган. Жана мен ушуну айтыш керек деп ойлойм. Бул түпкү жагы абдан эле чоңураак же өзүнчө эле абдан бийик таш плитасы. Ошентип Наполеон аны өзү менен алып келген. Мындан тышкары секундка күтсөңүздөр, себеби биз Луврда эмеспиз, биз Лондондо Британдык музейдебиз. Ошентип, кантип ушундай болду? Британдыктар Наполеонду талкалашып ташты алышкан жана 1 же 2 жылдан кийин 1801-1802 жылдары Британия музейине алып келинген. Ошондон бери ал ошол жерде турат. Негизгиси, ал ушул убакка чейин өтө эле белгилүү.